Бул азыр баягы эми операция көбөйүп кетпедиби, Сингапуре деп жип менен эле. Аны мындай клиникада эмес, больницада эмес, салондо эле стерилизацияны соблюдать этпей, инструменттерди спиртке эле чылап туруп эле жасап атпайбы, ошолор көп ооруну ошолор жугуздуруп атат, абайлаш керек. Анан ошону көп оңдоп атабыз азыр сингапурелерди. Мурда ошолор баягы катуу реклама болуп, арзан болуп, көбү жасатты. Анан кийин азыр ошо жасаткандан кийин ошолордун эле пациенттери хирургдарга көп келип атат. Айырмасы мындай босогодон аттап кирсек эле ошо анализ эле. Сингапурде жасагандар анализ сурабайт, анализ жок жасайт. Анткени алар врач эмес, анализди только врач бере алат, түшүнөт да, кандай эмнеси, эмнеге анализди эмнеге тапшырабыз. Ошол жерде гемоглобинди, суюктугун, ооруп атса башка ошо показатели, лейкоциты высокий болот. Бүт ошол жөндөн жөн эле анализ тапшырылбайт. Биринчиден ошо анализ жок жасашат, эмнеден айырмалашат. Анан биз операция аркылуу терисин кесип, карап, майды дагы порциялап алып, өтө көп албай, кейбирлерге тийбей эле коюш керек майыначы. Көзү оорукчан болуп калышы мүмкүн. Ошону өз көзүбүз менен көрүп, карап, стерильных условиях операционныйда жасап, бул биздин вариант операция аркылуу. А Сингапуре деген мен түшүнүм боюнча келишет, обработка кылып туруп эле слепой эле киргизип коюшат. Законго кире элек, негизи болбойт да. Законго кире элек, бирок азыр биздин ошо улуу коллегалар дагы бар. Ошо эми баштап атабыз деп айтып атышат. Эми опасно да болбойт. Биздин деле туугандарыбыз барып калышы мүмкүн андайгачы. Анткени рекламасы жакшы болуп атпайбы? 5 шрамный метод деп, шрам жок. Аял кишиге шрам жок деген нерсе жагат. Анан экинчиден акчасынан дагы арзаныраак болуп атат. Сингапур ошол нитевой блефаропластика бул Кытайда, Кореяда көп жасалат. Келесиң, жарым саатта жасап чыгарып берет. Туура жасаса да, ал жиптер саморассасывающийся. Жип убакыт өткөндөн 8 ай, 1 жылдан кийин өзү жок болуп кетет, кайра векасы жок болуп калат. Ушул туура методу да. Бизде жасатып аткан сингапурлер жиптер не рассасывается тура өреткен. 2 жылдык мурун жасалган эмелер жасадым, жиптер тура өреткен, эчтериге өзгөрбөйт экен. Көздү оорутат.